Кореядан Кыргызстанга Dyson жөнөтүп, өзүмө болсо Кыргызстандан Wildberries'тен Кореяга плойка заказ кылдым өзүмө. Распаковка кылам. Өтөн бери TikToктон көрүп жүргөн плойка болчу. Луни плойкасы. Биз кыздар дайыма ушу чуть наоборотпуз. Чачы түз кыздар чачын тармалдаткысы келет. Чачы тармал кыздар болсо чачын түздөгүсү келет. Ошентип отуруп менин чачым түз локон кылгым келип, кечки обзорлорду көрүп отуруп өзүмө заказ кылдым. Негизи эгерде менден дагы менден 6 Dyson заказ берсеңер, өзүмө Dyson ала алат экем. Luni 2.0 деген. Азыр көрсөтөм, өзгөчөлүгү эмнеде. Менин утюжогум дагы бар, выпрямитель. Бирок менин чачым и так деле прямой болгон үчүн, утюжок менен локон кылайын десем чуть кыйыныраак. Өзүм да мындай чач жасаган жактан, мындай ушундай жактардан жакшы эмес локондорду кылгангач өзү эле закручивать этип, пробкасы сонун экен. Сайттан карасам ошо Россиядан чыга турган эме окшойт да. Бул жактан деле Купангтан карап көргөм, Кореяда аналогдору барбы деп, бирок баары эле айткан надежныйраакпы. Так, бул плойка өзү Luni деген жазуусу бар, заколкалары бар экен. Чачты жазытканда форматып койсо болот экен. QR коду менен видео инструкциясы бар экен. Иштетип да көрөм. Цветин карагылачы. Цвети дагы прям розовый. Мен мурун розовый цвет жакшы көрбөчүм эле. Анан акыркы жылдары жана женственность деген жакка оп, розовый цветти жакшы көрүп калдым. Распаковка кылып жыргап. Вот, как объяснить это чувство мальчикам, да? Фишкасы эмне да? Анткени бул өзү бууруп кылат да. Soft дегени ошо мягкий, low деген низкий, medium, средний, high, высокий, экстра деген еще и экстра. Кнопкаларын басса нары же бери бууруп өзү кылат да вроде. Мен буну кантип захватывать этем я? Окей. Мен буну захватывать этип мындай бул мен да мындай иштегенди үйрөнүшүм керек экен. Но бирок короче ушинтип чачты мындай айландырып туруп эле өзү эметип коет да. Ар бир мына деталькаларына көңүл бургандарын карабайсыңар, могу жактагы бурамалары көрүнбөсүн деп атайын мындай розовый эмеси менен дагы мынтип жаап коюптур да. Бурамалары көрүнүп, видти бузбасын деп. Сонун полностью розовый болсун деп атайын жаап коюшуптур. Жакшы эле ысып калды азыр, бирок мен колдонгонду үйрөнүп туруп анан кийин көрсөтпөсөм, а так просто эле бүгүн распаковка кылып турайынчы. Вот, ошол менен дагы 6 Dyson алып койсоңор, кийинкисинде Dyson распаковка тартам силерге. Өзүмө Dyson алганда.